Кудайдын чакырыгы 15 май. Ал бир айылга киргенде, аны 5 оорулуу 10 адам тосуп чыкты. Алар алысыраак токтоп, "Ыйса, устат, бизге ырайым кыла көр" деп кыйкырышты. Ыйса аларды көргөндө, ыйык кызмат кылуучуларга барып, "Өзүңөрдү көрсөткүлө" деди. Алар жолдо бара жатышканда, 5 оорудан айыгып, таза болуп калышты. Алардын бири өзүнүн айыкканын көрүп, катуу үн менен Кудайды даңктап, артына кайтып келди да, Ыйсанын алдына жүз төмөндөп жыгылып, ага ыраазычылык билдирди. Ал адам самариялык эле. Ошондо Ыйса мындай деди: "10 киши таза болуп калбады беле? Калган 9-у кана? Кудайды даңктоо үчүн бул башка уруунун адамынан бөлөк эч ким кайтып келген жокпу?" Анан ал ага: "Тур, бара бер. Сени ишенимиң куткарды" деди. Бир туугандар сыйынуу саатка чогулганда, жыйындарда сиз үнүңүздү чыгарып сыйнасызбы? Кээ бир ишенүүчүлөр жылдап үнүн чыгарып сыйынбай жүрө беришет. "Мен жүрөгүмдө эле, ичимен эле сыйнам Кудайга" дешет алар. Жүрөк эмнеге толсо, ооздон ошол чыгат делет ыйык жазууда. Биз бири-бирибизди ыраазычылык сыйынууларга шыктандырып турушубуз керек. Рахмат айтканы кайтып келген 5 оорулуудан Ыйса: "Онуңар таза болуп калбадыңар беле? Калган 9-у кана? Кудайды даңктоо үчүн бул башка уруунун адамынан бөлөк эч ким кайтып келген жокпу?" деген. Башка ишенүүчүлөр менен биригип үнүн чыгарып сыйынбаган бир тууган көп нерсе жоготуп жатат. Эгерде сен өз оозуң менен Ыйсаны Теңирим деп ачык таанысаң, Кудайдын аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткенине чын жүрөгүң менен ишенсең, анда куткарыласың. Жогорудагы 15 оорулуу Ыйсага келгенде, баары чогуу "Ыйса, бизге жардам бер" деп кыйкырышкан. Айыгышкандан кийин бири гана кайтып келди. Бир туугандар, биздин бүгүнкү чакырык Кудайга үнүбүздү чыгарып сыйынгандан, рахмат айткандан тартынбайлы.